Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынына 9 мыйзамдын долбоорун талкуулоо киргизилген. Мындан улам айрым эл өкүлдөрү күн тартибинен ар кандай маселени алып салууну сунушташты. Бирок буга депутат Дастан Бекешев каршы пикирин билдирип, эл өкүлдөрүнүн ишине президенттик аппараттын кызматкерлерин кийлигишпөөгө чакырды. Анткени Бекешевдин кээ бир мамлекеттерге визасыз режим киргизүү боюнча долбоорун алар күн тартибине киргизбөө үчүн аракеттерди көрүп жатканын байкаган. Мен түшүнбөй калдым да. Эми президент айтса позицияны, бул бир жөн да. Президенттин аппараты киргишкенде өтө тура эмес да. Биякта чуркап айтып материалдар даяр эмес. Биздин аппарат даяр. Бирок президенттин аппараты буяка келип алып буларга айтып атышат даяр эмес деп. Андай болбойт. Президент айткан жок ошол боюнча позицияны. А президенттин аппараты өзүнүн ишинде жакшылап алып барсын, биякта мындай агитация кылбай, тоскоолдукту кылбай. Басымдуу эл өкүлдөрүнүн каршы пикири менен парламенттин жыйыны бекитилген тартип боюнча кайрадан уланды. Анда Бакыт Төрөбаев чет өлкөлүк мигранттар боюнча маселени көтөрдү. Ал коомчулукта жана интернетте чет мамлекеттен келгендердин кыргыз жарандыгын алуу максатында кыргыз кыздарына үйлөнүп жаткандары боюнча ар кандай туура эмес маалыматтар көбөйгөнүн айтты. Чет мамлекеттен келген мигранттар кимдер канча келди? Чынында кандай статистика болуп атат? Ошонун бардыгын иликтеп, бул жерде парламентте биз угуп, коомчулукка туура статистиканы, туура маалыматты, туура элге жеткизелик. Ал эми Зиядин Жамалидинов болсо суу чарба жана мелиорация министрлигин түзүү керектигин айтып чыкты. Анткени суу ар кайсы мамлекеттик органдарга берилип, таза суу Кыргызстанда максаттуу пайдаланылбай келүүдө. Ал кайрак жерлерге суу каналдарын куруп, суугат жерлерге айландырууга болорун кошумчалады. Суу жетпеген жерлерде мөмө жемиш, бак тарактарды отургузуп, бактарга айландырсак болот. Бүгүнкү күндө көйгөй болгон экология маселесине, экономика маселесине ушуларды чечсек болот бүгүнкү күндөчү. Жыйындын жүрүшүндө Азизбек Турсунбаев Жалал Абад облусундагы Орто Токой суу сактагычын кайтарган 50 милиция 5 айдан бери айлык акысын ала албай жатканын айтса, Абылкайыр Узакбаев Ысык көлдүн Тескей тарабындагы жолдор колдонуудан эбак чыкканын белгиледи. Ал эми Мирлан Бакиров Дүйшөн сыяктуу Кыргыздын кат сабатын ачууга салым кошкон адамдын айкелин тургузууну сунуштап чыкты. Ар бир мамлекетте мындайча айтканда мугалимдин айкели бар экен. Эми ушул биринчи мугалим Дүйшөн деп жүрөбүз. Шуну феномен катары 1-сентябрда окуунун алдында келип, мугалимдер мындай эскерип, гүл коюп, жакшы бир ниет кылып баштай турган, биз да бир даңазалай турган мугалимдин мындай күнүн деппи, ушуну эске алып, иш чарага киргизип, айкел орнотуу боюнча маселе көтөрсөңүздөр. Тазабек Икрамов болсо Сузак районунун Кара Дарыя айыл өкмөтүндө 1979 жылы курулган суу тосмосу учурда жээктерди жеп, жергиликтүү эл мындан кооптонуп жатканын көтөрүп, аткаруу бийлиги бул маселени тез арада чечип берүүсүн талап кылды. Гүлзара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.